Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн бул сабагыбызда ыйык Кур'ан-ы Каримдин эң улуу, эң даражалуу аяты болгон Аятал Курсинин өтө чоң пайдалары жана фазилеттери туурасында айтып өтөбүз. Канзул Уммал китебинде келет, Хазрат Али радияллаху анху айтат: кайсыл адам ар бир фарз намаздан кийин Аятал Курсини окуй турган болсо, Аллах Таала ошол намаздан баштап кийинки намазга чейин аны бардык балеелерден, зыяндардан сактайт. Ошондой эле имам Сахауи рахматуллахи алейхи өзүнүн Жамалул Курра ва Камалул Икра деген китебинде бир хадисти риваят кылган. Ал хадистин мазмунунда келет: Аятал Курсиде 50 сөз бар жана анын ар бир сөзүндө 50дөн береке бар. Ошондой эле Али радияллаху анху айтат: мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мындай деп айтып жатканын уктум: кайсыл адам ар бир фарз намаздан кийин Аятал Курсини окуй турган болсо, анда ал адамдын бейишке кирүүсүнө өлүм гана тоскоол болуп тосуп турат. Тактап айтканда, урматтуу бир тууган, ал адам сөзсүз бейишке кирет деген сөз. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинин уланысында айтат: кимде ким уктар алдында Аятал Курсини окуй турган болсо, Аллах Таала ал пендесине амандык берип, таң атканга чейин аны бардык жамандыктардан, жин шайтандардын жамандыктарынан Аллах Таала өзү сактайт. Ошондой эле Али радияллаху анху өзүнүн сөзүндө айтат: кайсыл бир акылдуу адам Аятал Курсини окубастан туруп укташы мүмкүн эмес. Ошон жана да Абдурахман бин Ауф радияллаху анху ар качан өзүнүн үйүнө киргенде Аятал Курсини окуп туруп, өзүнүн үйүнүн ичине анын 4 тарабына дем салат эле, балеелерден сактоосу үчүн. Аллах Таала бардыгыбызга мына ушул аятка амал кылып, аны көпкө окууга мүмкүнчүлүк берген болсун.